Күнүңөр менен сүйүктүү окуучулар, бүгүнкү класстык саатыбызда силер менен биргеликте таза болсо табият, аман болор адамзат деген теманын айланасында сөз кылабыз. Бүгүнкү сабакта Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу номер 97 жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч класстар мугалими Сабатбек кызы Чынара алып барамын. Балдар, келгиле, Чилистен жана анын достору менен биргеликте жаратылыш ырын ырдап, маанайыбызды көтөрүп алалы. Урчап турат биздин жайыгыш, ажайып биздин жаратылыш. Чынжыктар ырдашат, жөргөбүчтөр аңдышат, кумурскалар арылар, эмитенишет алар, үйлөнгүлө барыңар. Эртең менен дагы кечинде, сулар ага жердин бетинде. Кышында да жайында, күзүндө да жазында, жарык берсе күнүбүз, жагылда жүзүбүз, жаратылыш биздин келер үйүбүз. Азаматсыңар балдар, силер эң жакшы ырдадыңар. Анда балдар, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө табият деген эмне экендигин, жаратылыш менен адам баласынын тыгыз байланышын жана ага туура мамиле жасай билүү жолдорун окуп үйрөнөбүз. Табиятты сактоого байланышкан аңгемелердин мазмуну менен таанышабыз. Жана ошондой эле табиятты коргоп, ага аяр мамиле жасаганды үйрөнөбүз. Анда сабагыбыздын негизги бөлүгүн Манас атабыздын 7 осуятындагы табият менен таттуу мамиледе болуу деген уран менен баштайбыз. Балдар, Манас атабыздын бул осуятын сабактын жүрүшүндө дагы да тереңирээк түшүнөсүңөр. Балдар, айткылачы, табият деген эмне? Табият деген бизди курчап турган аба, күн, жер, суу, жаныбарлар, өсүмдүктөр жана адамзаты. Булар бири-бири менен ажырагыс тыгыз байланышта. Акыркы учурда күн санап, дүйнө жүзү боюнча адамдардын саны өсүп жатат. Натыйжада табиятта олуттуу өзгөрүүлөр жаралууда. Анын негизги себептери таштанды маселеси, аба ырайынын кескин өзгөрүшү, ишканалардан чыккан калдыктар, суулардын булганышы жана токойлордун кыйылышы. Жогорудагы себептерден улам дүйнөдөгү табият олуттуу өзгөрүүлөргө туш болууда. Балдар, силер жашаган аймакта адамзаттын жашоосуна олуттуу таасир эткен табигый көйгөйлөр барбы? Силер аларды байкайсыңарбы? Эми балдар, булганыч абанын адамзаттын жашоосуна тийгизген таасири тууралуу кыскача окуяга көңүлүңөрдү буралы. Бул Айбек. Бул анын атасы Бакыт. Айбектин атасы ар жума сайын мончо жагууну адатка айландырган. Ал отун катары чүпүрөктүн калдыктарын жана желин баштыктарды мончону ысытуу үчүн отун кылып пайдаланчу. Натыйжада абага зыяндуу заттар бөлүнүп чыгып, абаны булгады. Булганган аба бийик тоолуу аскалардагы мөңгүлөрдүн эришине негиз болду. Мууздардын эриши талаа дыйканчылык кылган дыйкандарды убайымга салып, сууга суусунун жетишпестигине таасир этти. Суунун тартыштыгынан улам эгин талаалары куурап, дан азыгынын жетишсиздиги пайда болду. Бул набайканалардагы нандын тартыштыгын жаратты. Анда балдар, кийинки окуяга көңүлүңөрдү бурабыз. Кийинки окуя таштандынын адамдын ден соолугуна тийгизген залакасы тууралуу. Бул Медер. Ал 22 жашта. Ал таштандыны дайыма ойгелди таштап, тазалыктын эрежесин сактаган эмес. Алардын ак төш аттуу күчүгү бар. Иниси Дастан күчүгү менен ойногондон рахат алат. Бирок күчүгү ак төш Медер таштаган булганыч таштандыны кээде азыктанып турчу. Таштандыдагы вирустар ак төшкө жугуп, ак төш аркылуу Медерге да илдет жабышты. Медердин оорусу өтүшүп кетип, бет тапканага эсин жоготуп жатып калды. Бул окуядан кийин Медердин агасы Дастан жакындарын жана өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, таштандыны туура таштоону үйрөндү. Демек балдар, жөнөкөй таштандыга кайдыгер мамиле жасасак, ал жаныбарлардын жана адамзаттын өмүрүнө, ден соолугуна олуттуу таасир жаратышы мүмкүн экендигин жогорудагы окуядан баамдап көрсөк болот. Айткылачы балдар, табиятка кантип туура кам көрүү керек? Ооба, силер туура айтасыңар.
Жаратылыш табият бардык жандуу организмдердин үйү. Алардын ар бир жер планетасында татыктуу жашоого акылуу. Табиятты таза сакташ үчүн таштандыны туура таштап, колдон келсе кайра иштетүү керек. Көчөттөрдү көп санда отургузуу зарыл. Токойлордун санын көбөйтүү керек. Жаныбарлардын ден соолугуна аяр мамиле жасоо керек. Табиятты таза кармоо, өркүндөтүү, аяр мамиле жасоо, гүлдөтүү адам заттын колунда. Келгиле балдар, азыр Сулайман Рыспаевдин Акбардын дараган кемесине биргеликте окуйбуз. Эрте жаз эле. Акбар жаш чырпыкты сындырып алып, ат кылып мине ойноп келатты. Бир чырпыкты камчы кылып алган. Арыктын жээгин бойлоп, тамдын артына келсе, чоң атасы бир нерсе менен алектенип жүрүптүр. Байкаса, лом темир менен жерди чукуп, бактын бутактарын жерге сайып жатат. Чоң атанын колундагы бактын бутагы өзү ат кылып минип жүргөн чырпыкка окшош экен. Аны көрүп чоң атасы дагы бактан сындырып алып, ат кылып ойноп жүргөндөй көрүндү. Анан мындай деп сурады: "Чоң ата, бул чырпыктарды сиз дагы ат кылып минип ойнодуңузбу?" Небересин бул сөзү күлкүсүн келтирди. "Жок", деди чоң атасы. "Мен сага окшогон тентектер сындырып кетпесин деп, чырпыктарды бул жерге сайып отургузуп жатам. А булар эмне болот анан? Булар тетиги бактардай болуп көкөлө өсөт, үйүбүздүн айланасына көрүп берет. Ага булбулдар конуп сайрайт. А менин бул чырпыгымды өстүрсөм болобу? Ал дагы ошентип өсөбү? Ооба, ананчы", деди да чоң ата. Акбар ат кылып минип жана камчыланып келген эки чырпыкты жерге сайып койду. Түбүн бекемдеп бекитти. "Эми көнүгө арыкка суу жүргүзүп тур", деп эскертти чоң атасы, арыкты көрсөтүп. "Антпесең куурап калат. Эчкилерден, улактардан корго. Алар кемирип кетет. Уктуңбу? Анан чоңоюп көкөлө өскөндө Акбардын дарагы деп элдин баары сени менен мактап айтышат. Акбар жаңы сайган чырпыкка мени да көкөлө өскөн дарагым болот" деп сыймык менен карады. Арадан күндөр өттү. Чырпык таатынакай болуп бүрдөдү. Келерки жылы андан да көрктөнүп өстү. Көк тереген дарактар кенедей эле чырпыктан өсүп чыгарын түшүнүп Акбар таң калды. Жылдар өтүп, баягы дарактар таң кечке булбул сайраган дүпүйгөн бакка айланарын элдин баары ал жерге келип көлөкөлөп эс алып, аны Акбардын дарактары деп атап суктанып кыялданып турду. Балдар, айткылачы, Акбардын дарактарынын элге, жаратылышка кандай пайдасы болду? Азаматсыңар балдар. Силер туура таптыңар. Ооба, Акбардын дарактары булбул куштарга, адамдарга пайдалуу болуп, табиатка кооздук тартуулады. Чырпык сайсаң чынар болот деген макалды уктуңар беле? Силер да өз көчөтүңөрдү отургузасыңарбы? Азаматсыңар балдар. Табиатка кам көрө турган сүйүктүү окуучуларым бар экендигине кубанып жатам. Келгиле балдар, сабагыбызды бышыктап оюн ойнойлу. 2 баскыч 6 суроодон турган викториналык оюнубузду ойнойлу. Баштап алалы. Балдар, бүгүн биздин викторинабыз 2 баскычтан турат. Биринчи баскыч табият жана адамзат. Экинчи баскыч Акбардын дарагы. Ар бир баскычта 10, 20 жана 30 балдык суроолор камтылган. Силер каалаган баскычтагы суроолорду тандасаңар болот. Кана балдар, кайсы баскычтагы суроону тандайсыңар? Биринчи баскыч 20 балдык суроону тандайбыз. Кана, суроосун карап көрсөк балдар. Адамдардын жаратылышка жасаган мамилеси адамзаттын жашоосуна таасирин тийгизеби балдар? Кана ойлонолу. Ойлонууга 10 секунд. Ооба, табиатка аяр мамиле жасабаса, адамзаттын жашоосуна олуттуу таасир этиши мүмкүн. Жок. Туура. Азаматсыңар балдар. Кана балдар, анда кийинки суроого өтөлү. Кайсы баскычтагы суроону тандайсыңар? Ооба, 30 балдык суроону ачып көрөлү. Кана суроосун карап көрсөк балдар. Сүйлөмдүн бош жерин толуктагыла. Чырпык сайсаң эмне болот балдар? Ойлонуп көрөлүчү. Ооба, чырпык сайсаң чынар болот. Жок. Туура. Азаматсыңар.
Анда оюн таласына кайтып баралы. Эми балдар, кайсыл суроону тандайсыңар? Акбардын дарагы баскычындагы 10 балдык суроону тандап алсак. Кана, суроосун карап көрөлү. Акбардын ат кылып минип жүргөн чырпыгы көгөрүп дарак болдубу балдар? Ойлонуп көрөлүчү. Оба, Акбар чырпыкты байма-бай суугарып, жакшылап карагандыгы үчүн ал дарак айланып бүрдөдү. Жок. Туура. Азаматсыңар балдар. Кана балдар, табият жана адамзат баскычындагы 30 балдык суроону тандап алалы. Таштандын туура таштоо маанилүүбү балдар? Кана ойлонолучу балдар. Оба, таштандыны туура таштоо адамдардын ден соолугу үчүн абдан маанилүү. Жок. Туура. Азаматсыңар балдар. Анда кийинки суроолорго өтөлү. Биринчи баскычтагы 10 балдык суроону тандайды. Кана суроосун карап көрсөк балдар. Табият деген эмне балдар? Табият бул бизди курчап турган аба, суу, күн, жер, жаныбарлар, өсүмдүктөр жана адам заты. Жок. Туура. Азаматсыңар, силер кандай акылдуусуңар? Туура жооп бердиңер. Эми оюн таласында акыркы торчодогу жандырылбаган экинчи баскычтагы 20 балдык суроону жообун издеп көрөлү. Кана, суроосун карап көрсөк. Акбардын дарагынын табиятка тийгизген таасири кандай болду? Акбардын дарагы бүрдөп, таң кечке булбул сайраган, дүп пүйгөн бакка айланды. Элдин баары көлөкөлөп, эс ала турган бакча болду. Жок. Туура. Азаматсыңар балдар. Демек балдар, викторина ойнобузду ийгиликтүү жыйынтыктап алдык. Эми балдар, топтогон упайларды эсептеп көргүлө. Ким канча упай топту бар? Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыгына келип жетти. Анда сабагыбызды кыскача жыйынтыктап талдап көрсөк. Эгерде адамдар табиятка аяр мамиле жасабаса, адамзатка кедергисин, таасирин тийгизерин билдик. Таштандыны туура таштоону, абаны булгануудан сактоону жана мууздардын эришин биздин жашоого олуттуу кесепетин тийгизерин үйрөндүк. Чырпык сайсаң чынар болуп бүрдөп, табиятка пайда алып келерин билдик. Балдар, мен бүгүн сабагымды жүрөктөн жүрөккө аттуу жагымдуу каалоо тилек менен жыйынтыктагым келип жатат. Дарактар өсүп, жаратылыш жашыл болсун. Табиятта таштанда азыраак болсун. Жаратылыш сулуу болсун. Аба таза болуп, табиятыбыз гүлдөй берсин. Суубуз тунук болуп, адамзат аман болсун. Балдар, силерге үйгө тапшырма. Бүгүнкү биз өткөн таза болсо табият, аман болор адамзат аттуу теманын алкагында кызыктуу сүрөт тартып келгиле. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки класстык сааттардан көрүшкөнчө саламатта калгыла.